Саламатсыңарбы, билесиңби KG'nin көрө алмандары. Бүгүн мен силерге банкомат боюнча кичине маалымат берейин. Мына банкоматтын функцияларын көрсөтүп коеюн силерге. Биринчиден картаны туура салыш керек. Анткени туура эмес салсаңыз, картаны кайра чыгарып коет да. Экинчиден салгандан кийин тилин тандайбыз. Англис тили, орус тили же кыргыз тили. Мына функциялары оңой эле. Мисалы, бул акча алуу, нак акча берүү. Тандасак акчалары чыгат, канча сумма сизге керек. Көбүнчөсү мисалы туура эмес түшүнүшөт да, салып туруп 5000 керек болсо 2 жолу 2500'тү тандашат да. Андай кылбай эле башка сумма дегенди бассаңыз, буяка сурайт чек керекпи деп. Ооба деп туруп, мисалы чек керек болсо, бияктан суммасын тандайсыз. Мисалы, мына 5000 сом. Улантыш керек дегенди бассаңыз, ал деген акчаны чыгарып берет. Мисалы туура эмес тандап алсаңыз, сумманы буякта корректировка деген бар. Оны бассаңыз, кайра нолго түшөт, суммасын кайра тандайсыз, кайра анан улантыш керек дегенди басасыз. Же кайталаганды бассаңыз, кайра улантат да. Операция мисалы кере жок болуп калса, буякта отмена деген кнопканы бассаңыз, кайра картаңыз чыгат, картаны кайра салып туруп, мына кайра тилин тандадым. Эсеп балансы, эсеп көчүрмөсү, выписка деп коет да. Бул деген жөн эле балансты көрсөтөт, бул выпискасын көрсөтөт. Бул пин-код алмаштырат. Андан мына мисалы мини выпискасы эмнеге керек? Көрсөтүп коеюн. Авторизация. Бул деген картаны кайра текшерүүдө. Транзакция бул деген кайсы транзакция болуп текшерүү. Андан кыскача көчүрмө бул полный информациясын берет да. Мында кагаз чыгат. Ошондо информация чыгат да, кайсы күнү канча чечилди, канча кошулду, ошо менен көрүп алсаңыз болот да. Мисалы көбүнчөсү эме да. Карта боюнча приложение бар, L-Card Mobile дегенчи. Ошону ачып туруп, анан аякта заблокировано сумма деген керек да. Көбүнчөсү билбейт. Картаны салып туруп, кайсыны басыш керек. Ошо как раз могу мини выписканы чыгарсаңыз, ушакта мини выпискада буякта атайын чыгат да, сумма. Минусовой сумма. Ошо сумманы киргизсеңер, ошондо эме чыгат да, приложение иштейт. Ошо приложение менен анын ичинде балансын көрсөңүз болот, коммунальный услуга төксөңүз болот, же ар кандай интернет аркылуу иштесе болот да. Дагы негизги функциялары ошол эле да. Сиз үчүн бүгүн банкоматтын функцияларын көрсөттүк. Айыл банк сизге жакын.